Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле, анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы убакытты туура пайдалануу. Сабагыбыздын максаты убакытты туура пайдаланууга карата кеп кеңештерге көңүл буруу, аны турмушта пайдалана билүүгө тарбиялануу. Анда эмесе балдар, келгиле, убакыт тууралуу кеп куралы. Айттың-ай, убакыттын бир аз көбүрөөк болгондо деп өкүнүп калган учурларыңар болобу? Сааттын жебеси бардык жерде бирдей айланат. Ошондуктан убакытты учкан куш дейт. Аны артка кайрый албайсың. Андыктан убакытты туура пайдалануу акылдуулукка жатат. Келгиле балдар, убакытты өкүнүп калбагыдай кылып пайдаланууга жардам берген 4 ыкмага токтололу. Биринчи ыкма — убакытты пландоо. Экинчи ыкма — убакытты уттура турган нерселерден качкыла. Үчүнчү ыкма — тең салмактуу, реалдуу көз карашта болгула. Иш менен эс алууну бирдей алып кеткиле. Төртүнчү ыкма — чындап баалуу нерселерге көңүл бургула. Ал эми азыр убакытты туура пайдалануу менен ийгиликке жетүүнүн сырлары менен бөлүшүп кетейин. Ар бириңер кулак төшөп, кунт коюп угуп отургула. Анда баштадык. Биринчи, эртең менен туруу организмге пайдалуу жана көптөгөн жумуштарды бүтүрүүгө жардам берет. Эгер ойгонуу кыйын болгон болсо, будильникти алыс койгула. Анткени будильникти өчүрүү үчүн туруп ойгонгон учурда уйкуңар ачылып кетет. Будильникти күн сайын 1 мүнөткө эрте койгула. 1 айда 1 саатка эрте туруп каласыңар. Ал эми экинчи ыкма бул китептерди окуу. Биринчиден информация аласыңар, экинчиден кругозоруңар